ой Манас шаары борбор болот экен, Манас шаары борбор болуп кетиши мүмкүн экен, тияк аны келечек көрсөтөт. Биз ошого татыктуу болсок эмне үчүн болбойт? Болот, Кудай кааласа. Бүгүн сиздерге ушу Жалал Абад шаарына могундай мына өзүңүздөр көрүп тургандай бирөөнү чыгарып койду батайып. Ушундай интерактивный доскалардан 100 үштүк алып келдик. Ошонун бардыгын 100 үштү бардык мектептерге бөлөбүз. 28 мектебибиз бар экен. Ошого бирөөнө 2ден тиет, бирөөнө 3дөн тиет, бирөөнө 5ден тийиши мүмкүн. Так, бөлүп алып ошону иштетесиздер. Шаарыбыз азыр эми Манас шаары болуп которулду. Манас шаары болуп кайрадан аталды. Мен ушул жерде бир эки оюмду айтып кетейин. Шаарга байланыштуу, эгер уруксат берсеңиздер. Себеби дегенде коомчулук тартууду ойлоп, пикирлер айтылат, көпчүлүктө көп ойлоп пикирлер айтыла берет, билесиз. Бирок негизинен биз негизги стратегиялык максатты багыт кылып алышыбыз керек да. Көптөгөн адамдарыбыз, жөнөкөй адамдарыбыз, жашоочуларыбыз, жана башкаларыбыз көпчүлүк түшүнбөшү мүмкүн. Бирок стратегиялык багытты алганыбызда биз Жалал Абад шаарын Манас деп атаганыбыз бул эң туура болду. Себеби бул келечекке багытталган маселе. Туура мен деле ушу өмүр бою ушу Манас шаарында жашап, Манас шаарында, Жалал Абад шаарында жашап, Жалал Абад шаарында чоңоюп, Жалал Абад шаары биздин акылыбызга, эсибизге, денебизге, баары жагыбызга сиңип калган шаар, Жалал Абад деп. Мен деле Жалал Абадты жакшы көрөм, аталышын да жакшы көрөм, башкасын жакшы көрөм. Бирок ошол эле мезгилде, урматтуу тургандар, биз келечекке да ойлоп коюшубуз керек. Келечекти ойлошубуз керек. Мына Манас шаары деп атадык, буюрса, Кудай буюрса, азыркы мына биз сиздер менен чогуу азыркы муундагы адамдар ушу өзүбүзчө Манас, Жалал Абад шаары деп кыжаат боло беребиз. Бирок биздин кийинки муундарыбыз, азыр мектепте окуп аткандар, андан кийинкилер, азыр жаңы төрөлүп аткандар эртең Манас шаарынын тургуну болуп, өздөрүнүн өтө бийик духта сезишип, өздөрүнүн Манастын тукумдары экендигин билишип, өздөрүнүн бул тарыхтагы ордуну билишип өсө турган чоңдай муун пайда болот. Мына ошого биз багыт алышыбыз керек. Ошого багыт алышыбыз керек. Ар ким ар түрдүү деп атай берет. Мана Жалал Абад шаарынын тарыхында Жалал Абад кайдан келип чыккан, эмне болуп чыккан, эч бир тарыхчылар так атап бере албады бизгечи. Бир да тарыхчы так атап бере албады.